Каралай 1894-жылы Жети Өгүз районунда туулган. Атасы карапайым малчы жана бүркүтчү болгон. Саякбай Каралаев 20-кылымдын башташындагы ири манасчылардын бири Чойкенин шакирти. Өспүрүм кезинде эле Саякбай Каралаев зикиринде майда ырларды чыгарган. Саякбай Каралаевге таандык манас эпосунун варианты бир нече китеп болуп басылган. Сагынбай Оразбаков, улуу манасчы. Манас эпосу Кыргызстандын сыймыгы, анын улуу рухий мурасы. Сагынбай Оразбаков 1867-жылы Скөлдүн күнгөйүндө төрөлгөн. Атасы белгилүү сунайчы болгон. Сагынбай Оразбаков. Деринен зирек Сагынбай Оразбаков бала кезинен тамашалуу ырларды жамактап ырдаганга, кошок чыгарганга шыктуу болгон. Сагынбай Оразбаков эпостун кыйла толук айтуучусу катары даңкталат. Манас эпосунда 600дөн ашуун каарман катышат. Саякбай Каралаев манасчы катары биринчи жолу 23 жашында эл алдына чыккан. Японияда Семетей шаары бар. Кореяда Манас чокусу бар. Манас эпосундай көрөмдүү чыгарма дүйнөдө жок. Исландияда Манас шаары бар. Манас эпосу биринчи жолу 1885-жылы академик Василий Радловдун жазмасы менен Санкт-Петербург шаарында басылып чыккан. Кытайда Манас шаары жана Манас булагы бар. Эпосту манасчылар айтат. Азыркы мезгилге чейин бир да эпос Манас сыяктуу ыргакта айтылбайт. Казакстанда Манас жайлоосу бар.